Ассаламу алейкум жалпы көрүүчүлөр, силер менен Чебербол каналы. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, бизге каттала кетиңиздер. Бүгүн сиздер менен ушул чексиздик аталышындагы повязканы тиккенди үйрөнөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуңуз. Бизге керектүү 2 штук узуну 54 сантиметр болгон, туурасы 24 сантиметр болгон кездемени кыркып алабыз. Дагы 1 штук резинага керектүү узуну 30 сантиметр, туурасы 12 сантиметр кылып кыркып алабыз. Ал эми резинабыздын туурасы 3,5-4 сантиметрликтер болот. Ал эми 1 сантиметр, 2 сантиметрликтер кичине ничкерээк болуп калат. Ошондуктан 3,5 сантиметрликтер жакшынакай чыгат. Мунун узундугу 9-10 сантиметрге чейин болот. Бул азыр тигип жаткан повязкабыздын размери МК размер. Эгерде биз чоңураак размер керек болсо, мисалы үчүн башы чоңураак адамдар болот го, ошолорго керек болсо ушул резинаны эле узартып коесуздар, а бул жакка тийбейсиздер. 9 болсо, мисалы үчүн 10-11 сантиметр же 12 сантиметр кылсаңар туура эле келет. Андыктан ушуларды скриншот кылып алсаңар болот. Скриншот кылып алсаңар, анда эмесе тигкенди баштайлы. Мынакей мен кыркып алдым. 2 штук, айткандай 2 штук. Жана резина, жана дагы бир деталыбыз. Мынакей биздин 2 узун деталдарыбыз. Булардын биз азыр узун тарабын тең 2ге бүктөйсүздөр дагы. Мына ортосун таап алышыбыз керек, центрин. 2 жагын тең бүктөп, тең белгилеп алабыз. Рассечка берип алабыз, белгилеп. Мынакей кыркып койдум мен. Эми экинчисин дагы ушундай кылып белгилеп алабыз. Жерине кыркып рассечка берип коебуз. Эми узун ачабыз дагы. Мынакей. Мына оң тарабы, бул тетри тарабы. Оң тарабынан 2ге бүктөйсүздөр. Тең 2ге бүктөп. Жана белгилеген жерден бул жагынан 1,5, бул жагынан 1,5 кылып 3 сантиметрдей кылып тигип алабыз. Ушул жерде эле, мынакей. Ушул жерди тигип алабыз. Мынакей достор, мен тигип алдым. Айткандай 3 сантиметр кылып. Көрүнүп атабы сиздерге? Экинчисин да тигип алдым. Көрдүңүздөр. Мынакей. Оң тарабын бетме бет кыласыздар. Андан кийин муну оодарып алабыз. Ошол бул экинчисин дагы оодарып алабыз. Достор, биз видеодо кошумча звуктар, шытыраган үндөр болсо кечирип коесуздар. Бала менен видео тартыш кичине кыйын болуп калат экен, ошондуктан туура түшүнүп коюңуздар. Мынакей достор, эми тигип алган жерибиз баягы 3 сантиметр. Эми муну мындай бүктөйсүз, тең кармайсыз бүктөйсүздөр дагы. Мындайынан бул жака тигип өтүп кетебиз. Мынакей достор, тигип алдым мен. Эми муну оодарасыздар дагы.
Мынакей эмнеде баягы тиккен жерибиз бар, тешчи болуп калат. Эми бул жерден экинчи деталибизди өткөрөбүз. Так ортосун таап аласыздар. Мынакей ортосу. Эми муну дагы мындай кылып туруп, муну да дал ошондой кылып эле тийип коесуздар. Мынакей. Бул тараптан баштап, бул жерден өтүп, бул жака мындай кылып тигебиз азыр. Түшүнбөсөңөр, эгер башынан дагы кайра көрсөңөр түшүнө аласыздар. Бул оңой гана. Азыр тигебиз. Мынакей достор, ушундай кылып тигип аласыздар. Бул жеринен да тигип өтүш керек. Эгерде сиздер биринчи жолу тигип жатсаңар, баягындай иголкалар менен сайып алып иштетсеңер болот. Мен ал нерсеге көнбөгөнүм үчүн мындай иштете албайм. Ошондуктан силер биринчи тиккениңерде ошол менен иштетсеңер болот. Мынакей почти что бүтүп калды биздин деталдарыбыз. Мынакей достор, эми ийнеге жип өткөрүп аласыздар дагы. Бул тарабын и бул тарабын кичирейтип алабыз. 3 сантиметр, 4 сантиметрдей кылып кичирейтип алабыз. Мынакей. Эми экинчи жагын тигебиз. Мынакей чексиздикке окшоп калды. Мен ошон үчүн чексиздик деп койдум бул повязканы. Эми бул резина өткөрүүчү деталыбыз. Мына мунун дагы бул жагынан 3-4 сантиметрдей тигесиздер, эки тарабын тең. А бул жагын тикпей калтырабыз. Мынакей бетме-бет оң тарабы. Сол тарабы. Эми муну экиге мындай ачабыз. Муну ачып туруп, бул чистый чыгат. Эң жакшысы ушу айырлооңор. Жок болсо колдо да тиксеңер болот, биринчи эме алганда. Кол машинада тиксеңер болот, мисалы үчүн. Аябай жакшы. Мынакей. Муну ичине салабыз. Мынакей. Муну ичине салабыз. İçine saldık. Alemi rezinasın bolsa bul tarafına koyuyoruz. Bul tarafına. Üçünü bir tigeriz ошондо. Мындай 0,7 сантиметр менен тигип чыгабыз. Закрепкадан болушунча бере бергиле, чыгып кетпесин. Эми экинчи тарабын дал ушундай эле кылып
мынакей тең ортосуна келтиребиз мына тигишин. И бул тарабын ичине салабыз дагы дал ошондой эле кылып. Мынакей ичине салдык. Мынакей бул резинаны кайра бул жака үстүнө коебуз дагы. И 0,7 сантиметр менен тигип коебуз. Эгерде ашыкча жиптер эме болсо мындай отуруп кыркып салсаңар да болот тегиздеп. Мынакей бул тарабы бүттү. Эми бул жагына билесиздер, чоң калган ачык жери. Ошону машинканын жардамында кичинекейирээк кылабыз. Мына ачык жерин. Азыр бул жагынан и бул жагынан да тигип кичирейтем. Мына достор, бүттүк десек да болот. Мынакей. Силер өзүңөр каалагандай кездемеден тиксеңер болот. Калың, орточо калыңдыкта, азыркы мезгилге ылайыктуу кылып. Мен де бар кездемеден тиктим, жана силерге көрүнүктүү болот деген ой. Мынакей бул жерде кичине ачык калды. Муну ийненин жардамында тиксеңер да болот, көрүнбөй турган кылып. А мен көбүнчө машинкада эле тигип коем, 0,1 сантиметрди. Азыр ушу машинкада тигип коебуз. Мынакей мен тигип койдум. Тегиз кылып коебуз. Эгер кааласаңар, могу резинка өткөрүүчү жерди кичине 5 сантиметр кыскараак кылсаңар да болот. Өтө мындай гармошка болуп турушун каалабасаңар. Мына биздин чексиздик повязкабыз бүттү. Повязка кыргызчасы кандай болуп калат, ошондо комментарийге жаза кетиңиздерчи. Мен кыргызчасын таба албай койдум. Вот бүттү ушул менен достор. Жакшы калыңыздар. Эгерде түшүнбөй калган жерлериңер болсо жаза кетиңиздер. Эгер видео жакса лайк басып кетиңиздер.